Негизи адам баласы шариаттын көз карашын карасаңар, такаллуф кылбаш керек. Жасалма болбош керек. Болгондой болуш керек. Пайгамбарыбыздын доорунда, сахабалардын доорунда хайрул курун, алардын эмне үчүн жакшы болгон балдар? Аларда негизинде такаллуф жок болгон. Жасалмачылык жок болгон. Болгондой айткан. Ач болсо ачмын деген, ток болсо токмун деген, бар болсо бар деген, жок болсо жок деген. Бүгүн заман ошондой болуп калды. Жасалма доор. Кедейлер бай болом дейт, байлар Кудайга жетем дейт. Бүт бардыгы жасалмага доор өтүп кетти. Курсагы ач болсо да токмун дейт, бай болсо, кедей болсо деле баймын дейт, бай болсо дагы баймын дейт. Ушинтип эле жасалма доорго түшүп эле кыйналып атабыз да. Бирөөдү дуурап, бирөөдү карап эле кыйналып атабыз. Негизи жашоо аябай жеңил. Болгондой амал кыл. Үйүңө чакырып бирөөдү дураба. Үйүңө чакырып бир кой сой албасаң, бир табак аш кылып бер. Бола берет. 2 нан менен чай бер, ал деле бола берет. Пайгамбарыбыздын доорун карасаңар, сахабалар доорунда ушундай болгон. Абу Талха разыяллаху анху айтат, бир күн келсек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачка экен дейт. Жүзүнөн көрүнүп турат дейт. Анас разыяллаху анху жөнөтөт. Хадисте келет. Анаска айтат, бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачка экенин көрдүм, айтып кел дейт. Анас разыяллаху анху акырын келип пайгамбарыбызга айтат. Айтканда пайгамбар элан кылат, Абу Талха тамак берет экен, жүргүлө кеттик дейт. Сахабалар ач да. Ушундай пайгамбар ушундай болот. Көрдүңөр, өзү курсагым тойсо бол деген жок. Алар да ач, аларды да алып алды. Барса будайдан болгон нан. Будайдан болгон нан, анан бир аз ошол май кошулган бир нерсе бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, нанды алып келип коюп кой бияка дейт. Үстүн жабат, ороп коет, нанды алып келет, 10 адам кирет, 5 адам кирет. Бир табакка нанды турап, үстүнө бир аз майды куюп, чылап берет, жейт. Анан экинчи жамаат келет, жейт. Пайгамбарыбызга деген тамак ошол жердеги жамааттын бүт баарына жетет.